Ататүрк паркы Аккайын көчөттөрү менен толукталды. Сейил бактын аймагына 60 көчөт отургузулду. Жашылдандыруу акциясын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы уюштурган. Максат шаар инфраструктурасын жакшыртуу, айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана конфессиялар аралык диалогду күчөтүүгө багытталган. Негизги биздин максатыбыз мына баарыңыздарга маалым, биздин мамлекетибизде башка конфессиялар дагы бар, башка улуттардын да өкүлдөрү бар. Мына ошолор түзгөн конфессиялар аралык диалог деген платформа бар. Мына ошолордун 1 жылдык планы бекитишет. Мунун баардыгы ушул диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын ишаралары, план пункттардын аткарылышы боюнча өтүп атат мунун баардыгы. Ошондой эле ушул Бишкек шаарыбыздын экологиясына дагы салмуштук кошуп, мына баарыбыз ынтымакта, биримдикте мунун мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн болсо дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз да. Жашылдандыруу акциясына ар түрдүү конфессиялардын өкүлдөрү жана 100дөн ашык мамлекеттик кызматкерлер катышты. Өнөктүктө тигилген бактын туура отургузулушуна Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын кызматкерлери байкоо салды. Дайыма жылдары өтүп келген иш-чара. Кудайым буйрса бул иш-чараны бүгүн дагы өткөзүп жатабыз. Кудайым буйрса азыр мына жашылдандыруу, бул көрктөндүрүү, ыймандын, жүрөктүн тазалыгы, бул абанын тазалыгы, ден соолуктун тазалыгы Кудай Таала тарабынан берилген бул чоң неамат. Мисалы үчүн ар бир инсанга бул жашоо берилип атат, ден соолук берилип атат. Бул Кудай тарабынан берилген бул ден соолукту аманатты сактоо жана ошол нерсеге көңүл буруу ар бир момун мусулмандын милдети. Кыргыз Республиканын президенттин администрациясынын башкармалык атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай дин комиссиясы тарабынан демилгеленген ишке активдүү катышып келип, Аккайын тигебиз деп бардыгыбыз тең азыр бизден дагы бир бак калат экен деп турабыз. Кыргызда сөз бар, сөз бузат, иш бириктирет деген. Ошондуктан иш бардыгыбызды бириктириш керек, ийгиликке жетелеш керек. Өлкөдө былтыр 8 миллиондон ашык көчөт тигилген. Жылдан жылга алардын санын көбөйтүү мерчемделүүдө. Картайган, илдетке чалдыккан жана куураган дарактар кооптуу деп эсептелет. Бул абанын тазарышына, климаттын туруктуулугун сактоого багытталган кадамдардын бири. Бишкектин да калкы да өсүп жатат, населениясы өсүп жатат, ар кандай да застройка болуп атат. Жерде бош место, бош орун именно посадка уже калбай калды. Ошондуктан биздин оюмубуз ар кандай исследование, изилдөө өткөзүп туруп, өзүбүздүн курсубузду жана вертикальное озеленияга алалы дедик. Жөнөкөй үйлөрдүн дубалдарын алып туруп и вертикальное озеление кылсак, бул напрямую жанагы изменение климатага дагы таасир эткен, абанын сапатын дагы жакшыртат. Андан да тышкары ушул диндин лидерлери менен, конфессиялардын лидерлери менен дагы иштешели деп атабыз. Алардын да потенциалын, экологиялык потенциалын өнүктүрүп, алар аркылуу жалпы Кыргызстандын тургундарына экология, климат боюнча маалыматты таркатуу. Өлкөдө расмий каттоодон өткөн 4000ден ашуун диний уюм бар. Алардын башын бириктирген Кыргызстандын конфессиялар аралык кеңеши 2018-жылы түзүлгөн. Жыл сайын диндерге болгон урматтоо, мамиле, толеранттуулук, сабырдуулук принциптерин жайылтуу жана радикалдашуунун алдын алуу максатында иш-чаралар өткөрүлүп келет. Иният Эргешева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.